Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде назар апталык берүүсү. Аны мен Альбина Жолоева алып барам. Алгач өтүп бара жаткан жумада болгон орунтуу окуялардан кыскача. Июнь окуясына тиешеси жок 42 адам мамлекеттен негизсиз үй алганы аныкталды. Алардын ичинде Жалил Атамбаев да бар. Бул жерде чындык жок. Мен эч кандай чындыкка ишенбей калдым. 17 майда Кыргызстанда биринчи жолу айылдык кеңеш депутаттарын шайлоо электрондук ыкма менен өткөрүлдү. Ошо машинка бузулганда көмөн болгондон кийин кайрадан шайлоо болсун деп атабыз да. Эми Кыргызстанда 2 литрден көп сыра жана аракты жерим идиште чыгарууга тыюу салынышы мүмкүн. Бул дагы кабылган аткан мыйзам кайсы бир жарандарыбызга өзүнүн жакшы жактарын алып келет. Ош шаарында июнь окуясына тиешеси жок 42 адам мамлекеттен негизсиз үй алганын мекемелер аралык комиссия иликтеп чыкты. Атайын жумушчу топтун корутундусуна ылайык бул мүчөлүштүктөрдү мамлекеттик комиссия 2011-2012 жылдары кетирген. Алар эң негизги кемчилик катары когаланга тиешеси жок туруп батир алгандарды санашат. Эми бул батирлердин берилишинин мыйзамдуулугун башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги текшермей болду. Бул өтүп бара жаткан жумада мамлекеттик комиссиянын Ош шаарындагы акыркы отурумунда айтылды. Ошентип бир нече жылга созулган мам дирекциянын үйлөрүн бөлүштүрүү ишине чекит коюлду. Эми калган үйлөрдү өкмөт кайрадан карап чыгат. Эскерте кетсек, буга чейин Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясына көп кабаттуу үйлөрдүн сапатсыз курулганы жана каржылык мыйзам бузуулары үчүн бир нече кылмыш иши козголгон болчу. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. Июнь окуясынын жабырлануучулары үчүн курулган үйлөрдү бөлүштүрүү үчүн мамлекеттик комиссия акыркы отурумга топтолду. Комиссия мүчөлөрү жыйын башталышы менен эле буга чейин берилген үйлөрдө мыйзам бузуулар катталгандыгын белгилешти. Тактап айтканда, июнь окуясына тиешеси жок 42 адам мамлекеттен негизсиз үй алган. Бул факт мекемелер аралык комиссия иликтөөсүндө белгилүү болгон. Мүмкүн жергиликтүү комиссия чечим чыгарып бизге мамлекеттик комиссияга сунуштуулуп аткан убакта мүмкүн бир чектеликтерге жол кетиргендир. Бирок бизде ушунча 5 жылдан бери бизде убакытта болду, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз да болду. Алардын комиссиянын чечимин кайра каранган, же болбосо жокко чыгарып койгонго. Отурумда белгиленгендей, окуяга тиешеси жок жарандар соттук медициналык экспертизадан документтерди жасалма толтуруу менен батир алышкан. Мисалы, бир эле жаран 2 ысым менен 2 башка корутунду жазылып, 3 бөлмөлүү жана 1 бөлмөлүү батирге ээ болгон. Мындан сырткары, үй жабырлануучуларга эмес, жакындарына тийген фактылар да бар. Мыйзам бузуу менен мамлекеттен негизсиз үй алгандарды жана ага жол берген органдарды жоопко тартуу боюнча комиссия төрагасы Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашев сунуштады. МВДга тапшырма беребиз, прокуратурага кабылабыз. Бул боюнча бүгүнкү жыйын протокол менен эгер ушул сунушка макул болсоңуздар, официалдуу түрдө ушул 2 пункттан сунушту добушка коем. Ким макул десеңиздер добуш бериңиздер. Ким макул? Ким каршы? Калыс жок. Бир добуштан бул чечимге кабыл алынды. Анда комиссиянын чечимине ылайык батирлердин берилишинин мыйзамдуулугун башкы прокуратура жана ички иштер министри 2 айлык мөөнөттө текшерип чыгыш керек. Маселеге чекит коюлгандан кийин комиссия мүчөлөрү күн тартибиндеги негизги тема болгон үй бөлүштүрүүнү карашты. Окуяда жабыркаган 40 чакты жаран көрсөтүлгөн. 10го жакын канааттандырып ишин жыйынтыктады. Алардын катарында шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Шакир Зулимов да бар. Бул комиссия абдан көп иштерди жасады. 600ден ашык квартира бөлүштүрүү боюнча өзүнүн миссиясын негизинен толук аткарып өттү. Эми кийинки калган квартираларды өкмөттүн деңгээлинде тиги же бул социалдык категорияларга мүмкүн ипотекалык жол менен болобу, ошо мэрия менен биргеликте өкмөттүн өзүнүн чечими болот. Ошо чечимге ылайык буга чейинки алынып келген кайрылган адамдардын социалдык категорияларындагы катмарлар каралышы мүмкүн. Ошентип бир нече жылга созулган мам дирекциянын үйлөрүн бөлүштүрүү иштерине чекит коюлду. Бирок комиссиянын чыгарган чечими июнь окуясына жабыркаган айрым жарандарга макул келген жок. Мындайлардын бири Шайни Топчубаева. Ал батирлердин санынын туура эмес бөлүштүрүлгөндүгүнөн нааразы болуп, комиссияга бир нече жылдан бери кайрылып чечим күтүп келгендигин айтат. Ошол 2 комнаталык бергиле балам дайынсыз болгондугуна байланыштуу десек, карашканам жок, ооба муналар билет деп коюп чыгып кетип калышты. Бул жерде чындык жок. Мен эч кандай чындыкка ишенбей калдым. Себеби өздөрү акча менен бар жогун бүтүрүп алышкан. Июнь окуясына катыштыгы жоктордон дагы көп акчаны алып жеп туруп,
үйдү беришкен булар. Буга чейин соттук медициналык экспертиза акыркы 5 жылда майыптуулук макамын алгандардын саны кескин өсүп кеткенин, ал 2010 жылдарга туура келерин маалымдаган болчу. Ошондой эле окуяга тиешеси жокторго үй алып берем деп акчасын алып жүргөн 3 топ кармалган. Белгилей кетсек, Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы 19 үй курган. Азыр 300дөн ашык патер бериле элек. Асанбек Каракозиев, Назгүл Ахунова, Айбек Бедилбеков, Ынтымак. 17 майда Кыргызстанда биринчи жолу айылдык кеңеш депутаттарын шайлоо электрондук ыкма менен өткөрүлдү. Айрым райондордо автоматтык түрдө эсептөөчү урна түшүнбөстүктөрдү жаратты. Көпчүлүк шайлоо участкаларында шайлоочулардын бюллетендери жараксыз деп табылып, добуш эсептелген жок. Аны шайлоочулар элден бул жаңычылдыкка даяр болбогону жана түшүндүрүү иштеринин солгун жүргөндүгү менен байланыштырышат. Мисалы, Кара Суунун 30 айыл өкмөтүндө шайлоону кайрадан өткөрүүнү депутаттыкка талапкерлер айтып чыгышты. Алардын айрымдары сотко чейин кайрылышты. Мындай кадамга баруусуна шайлоодо мыйзам бузуулар катталып, добуштардын туура эмес көрсөтүлгөндүгү себеп. Тактап айтканда, талапкерлердин бирөөсүнүн добушу тизмеден чыкпай калган. Мындан улам алар шайлоонун таза өткөнүнүн күмөн санап жатышат. Биринчи жолу колдонулган электрондук ыкма тууралуу кабарчыбыздын материалы. Кече күнү 30 айылдык кеңешине талапкерлигин койгондордун айрымдары шайлоонун таза өткөнүнөн күмөн санап Кара Суу райондук сотуна арыз менен кайрылышты. Сот алардын арызын кабыл алган, азырынча иштин каралышын канааттандыра элек. Алардын укук коргоо органдарына кайрылуусуна шайлоодо мыйзам бузуулар катталып, добуштардын туура эмес көрсөтүлгөндүгү себеп. Тактап айтканда, талапкерлердин бирөөсүнүн добушу тизмеде таптакыр чыкпай калган. Ошол себептүү шайлоонун таза өткөнүнөн күмөн санап жатышат. Алардын баамында электрондук урна бузулуп калган учурда махинация орун алган болушу мүмкүн. Учурда талапкерлердин кээ бирлери шайлоону кайра башынан өткөрүү керек деп эсептейт. Ошо машинка бузулганда күмөн болгондон кийин кайрадан шайлоо болсун деп атабыз да. Себеби баягы постельный режимдеги жаткан больнойлор да бар да бизде, келе албаган. Ошого бир күн мурда барып, шаяртып келипти деген сөздөр бар да. О комиссия менен барыш керекпи? Алар өздөрү эле барыптыр деди. Мен эми көзүм менен көргөнүм жок, бирок ошондой сөздөрдү уктум да. Барып шаяртып келипти бир күн мурда дешти. Бул биринчиси. Экинчиси баягы списогу чыкпай калган адамдар. Үчүнчүсү ошо компьютер бузулду дешти какой-то 1 саатка. Депутаттыкка талапкерлигин койгондордун айтымында шайлоо бүткөндөн кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу эч бирине маалымат берилген эмес. Жыйынтыгы 1 күндөн кийин угулган. Эреже боюнча шайлоо бүткөндөн кийин 1 саат аралыгында маалым болушу керек эле дешет. Шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнүн билдиришинче, талапкерлерге шайлоонун жыйынтыгы убагында угузулган эч кандай мыйзам бузуулар катталган эмес. Биз уруксат сурап туруп эле орноттук экинчи немени. Берки урнадагы көрсөткүч ошо боюнча сакталат. Ал жылбайт. Неме кылып туруп. Экинчи урнаны 2-3 мүнөттүн ичинде топтоп жайланыштырып, эч мыйзам бузуусуз эле улантып кете бердик. Санап, байкоочулардын көзүнчө так мыйзам бузуулар болгон жок деп, бардыгына ар 2 саат сайын акт жазып, түзүп, кол койдуруп турдук. Талапкерлердин айрымдары электрондук урнанын бузулушуда саясий оюн болушу мүмкүн деген ойдо. Эгер чынында эле бузулган болсо дагы 1 саатта добуш берүүдө кыңыр иштер жүз бериши мүмкүн. Анткени Ата Мекен фракциясынан 5 талапкер өтүп кеткен. Бул күмөндөнүүнүн башкы себеби дешет. Ал эми шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү урна 20 минутта гана үзгүлтүккө учураганын айтышкан эле. Ошол мезгилде ошол жердеги окуучу немелер, шайлоочулар бюллетендери ар бири шайлаган, ошол белгилеген шайлоочулар өздөрү кармап турушкан бюллетенди. Пока уже 20 мүнөт ондолукка чейин. Убактылуу киргизилген адамдар да токтотушкан. Баякы бюллетенди кармап тургандарды сыртка да чыгарышкан эмес. Кармап ошол жерде биткон болуп турушкан да. Машинканы алып келип койду, анан кийин ошолор өздөрү салышкан. Мен ошого так жооп бере алам. Кара Суу аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, учурда аларга талапкерлерден арыз түшө элек. Эгер арыздана турган болушса, алардын билдирүүсү Борбордук шайлоо комиссиясына, андан кийин 1 май райондук сотуна жиберилет. Анда мыйзам бузуулар аныктала турган болсо, соттун чечими менен шайлоо кайра башынан өткөрүлүшү мүмкүн. Белгилей кетсек, аталган шайлоо участкасында 2000дин тегерегиндеги шайлоочу бар. Кечеги шайлоодо анын 1000дейи добуш берген. Анын 30-нун добушу жараксыз болуп калган. Альбина Жолоева, Назгүл Ахунова, Азан Бузуриков, Ынтымак.
Спирт ичимдиктердин зыяндуулугу желим идиштерде күчөйт. Мындай пикир тууралуу наркология борборунун адистери билдиришет. 20 май күнү Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алган мыйзамга ылайык эми Кыргызстанда 2 литрден көп сыра жана аракты желим идиште чыгарууга тыюу салынат. Анда белгилешинче өлкөдөгү көңүл ачуучу жайларда спирттик ичимдиктерди куюп сатууга тыюу салынган. Себеби алардын эркин жана көзөмөлсүз сатылышы түрдүү кылмыштарга себеп болуп жатканын демилгечилер айтышат. Желим идиштеги сыралардын арзандыгы болсо, өспүрүм жаштардын алкоголдук ичимдикке берилишин шарттап жатат. Адистердин айтымында жаштайынан сыра энергия берүүчү жеңил алкоголдук суусундуктарды татып жүргөндөр арасында ичкиликке берилип кетүү коркунучу көбүрөөк. Статистикага таянсак, учурда Кыргызстанда аракечтердин саны 40 миңден ашат. Алардын 4758-и аялдар. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Ар-намыс партиясынын депутаты Дастан Бекешев сунуштаган мыйзам долбоор парламентте 20 май күнү биринчи окууда колдоо тапты. Ага ылайык аракты кафе, ресторан, бар дүкөндөрдө куюп сатууга жана 2 литрден ашык сыраны чыгарбоого тыюу салынат. Мыйзам долбоор спирттик ичимдиктердин адам ден соолугуна зыяндуулугун азайтууну көздөйт. Арак ичкенде аз болуп жатат. Наоборот, акырындан цифра өсүп атат. Ошон үчүн мен ушундай мыйзамды киргизгем. 5 литрдик биз алсак, ошол абдан баасы төмөн болуп атпайбы? Ошон үчүн кичине хотя бы жаш балдар пивону аттан ичсин деп ушундай биз чөктөн киргизип атабыз да. Адистердин айтымында аракештик жүрөк кан тамыр оорулары, оор жарат, миңдеген үй бүлөлөрдүн бузулушу, негизсиз кызгануу, коркуу булардын баарынын биринчи себеби болуп эсептелет. Өзгөчө желим идиштеги спирттик ичимдиктер коркутуштуу дешет. Бал адам барган сайын акылы кемей баштайт. Мындайча айтканда эске тутуусу, көңүл буруусу, жаңыда мындай ишке берилип өрчүүсү, окуша турган болсо окуй албай. Себеби анын ошол эске тутуусун, памятын жок кылып салат. Пластиковыйдан бардыгы бир адан радиация чыгат. Ошол радиация арактын дагы баягы өзүнүн составын башкача кылып, мындайча айтканда уулуу кылып коет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көрсөткөн норма боюнча спирт ичимдиктерин күнүнө 40 граммдан ашык ичүү мүмкүн эмес. Сыранын зыяны жок деп күнүнө 10-15 литрден ичкендер да бар. Бирок ал ден соолукка өтө зыян дешет ак халатчандар. Ал как алкоголь катары денеге терс таасирин тийгизет. Пиво кирип туруп, мен сени мээңди талкалап атам, жүрөгүңдү талкалап атам, бооруңду талкалап атам деп айтпайт да ал. Чынында ал киргенден кийин ал жөн койбойт. Денени оорулукка алып келет. Андан кийин пивону ичкен сайын ага көнөт. Пиво киргенден кийин адамды көп деле мындай мас кылбаганы менен, билинбегени менен, бирок өнөкөт алкоголизмге эң тез алып келет. Спирттик ичимдиктерин куюп саткандар болсо, негизги киреше аракты бөлүп соода кылуудан түшөөрүн жана салыкты ушул менен жабаарын айтышат. Бирок алардын пикирине талдоочулар кошулбайт. Аталган мыйзам долбоор оң натыйжа берерин белгилешет. Арак сатып деле, арак ичип деле пайда таап, турмуш оңолуп кеткен адамды мен көргөнүм жок да. Казинолорго туй салды эле. Азыр адамдар ойнобой эле калды го. Сойкунканаларга каршы күрөш жүргүзө баштады эле. Адамдар жакшы эле жашап атат, эч ким кыйналып кеткен жок туурабы? Бул дагы кабылданып аткан мыйзам кайсы бир жарандарыбызга өзүнүн жакшы жактарын алып келет. Эске сала кетсек, ушул жылдын март айында спирт ичимдиктерин кечки саат 10-дон эртең мененки 8ге чейин сатууга тыюу салынган. Жаңы кабыл алынган мыйзам долбоор күчөтүлгөн көзөмөлдө болуп, жүзөгө ашырууга аракет кылуу керектигин депутат Дастан Бекешев белгилейт. Назгүл Ахунова, Рано Назарова, Азам Бузриков, Ынтымак. Кыргызстанда радикализм, экстремизм коркунучу турганда Ош шаарында этностор аралык мамилени бекемдөөгө багытталган жаштардын эл аралык илимий практикалык конференциясы болуп өттү. Ага республикадагы түрдүү улуттун өкүлдөрү катышып, улуттар аралык мамилени чыңдоо боюнча иштелип чыккан платформаларын сунушташты. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, ал өкмөткө жиберилмей болду. Илимий практикалык конференциянын жүрүшү Назгүл Ахунованын материалында. Эл аралык илимий практикалык конференцияга өлкөдөгү түрдүү улуттун өкүлдөрүнөн сырткары чет мамлекеттерден да келишкен. Негизги каралуучу маселе жаштардын тынчтыкты куруудагы орду болуп, улуттар аралык мамилени бекемдөөгө багытталган. Жаштар, эгерде биздин жаштарыбыз ынтымактуу болсо, биримдиктүү болсо, алар ошол жана билимдүү болсо,
эмгекчил мекенчил болсо ошол жаштар гана биздин келечекти куруучу коом деп айтсак болот. Мына ошондуктан биз былтыркы жылы ушул иш чараны баштаган болчубуз. Буюрса бул иш чара, мындай иш чаралар пропагандалык түрдө илимий сунуштарды алуу максатында болуп атат. Андан сырткары шаарыбызда бүгүнкү күндө ошол көпүлүктүү элди чакырганга практикалык иш чаралар болуп атат. Чек арага чектеш аймактарда чыр чатактардын чыгып турушу олуттуу маселе болуп саналат. Катталган окуяга байланыштуу этностор аралык мамиле салкындай түшкөн учурлар да кездешет. Ошол себептүү чек арага жакын аймакта жана анклавда жашаган жаштар улут аралык мамилени жакшыртуу маселеси боюнча көйгөйдү алып чыгышкан. Баткен областында өзүңүздөр билгендей бизде анклавдар бар, тажиктер менен мамиле бир аз былтыркы жылдары болгон окуяларга байланыштуу ошол азыркы учурда жаштар менен тажик элин менен кыргыз элинин бириктирген ушундай чоң багындай мероприятиялар көп калктуу кыргыз элине оң таасирин берет деп ишенем. Этностор аралык мамилени бекемдөө маселеси боюнча конференция катышуучулары атайын платформа иштеп чыгышкан. Тагыраак айтканда катышуучулар этностор аралык мамилени жакшыртууну түрдүүчү аныкташкан. Мисалы катышуучулардын бири ички туризм аркылуу биримдикти чыңдаса болот деген ойдо. Кантип жаштарды туризм аркылуу биримдикке ынтымакка алып келген жөнүндө доклад жазып келген болчумун да. Кантип Бишкектеги жаштар Ошко көбүрөөк келип, чогуу Сулаймон тоону көрүп, чогуу бир экскурсияларды кылып, ошундай Кыргызстандын көп жерлерин тааныш үчүн ошундай доклад жазгам да. Мындан сырткары конференцияда жаштардын бүгүнкү күндөгү орду, мамлекеттин туруктуу өнүктүрүүдөгү ролу тууралуу сөз болду. Бул жаатта экономикалык, социалдык жана диний көйгөйлөрдө жаштардын катышы ортого салынып, чечүү жолу талкууга алынды. Конференцияга илим изилдөөчүлөр, окумуштуулар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Жумушсуздук, бул билим алуу, бул миграция маселеси. Ошол маселелерге андан кийин акыркы жылдары өтө ушул маселеге биз маани бурушубуз керек. Бул радикализациялашып кеткен жаштар өтө кандайдыр бир биздин мамлекетибизге коопсуздугубузга коркунуч жаратып жатышат да. Биз алдын ала превентивдик чараларды көрүп иш алып барышыбыз керек да. Сулайман Тоо тынчтыктын символу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Ош шаарында 2-рет өткөрүлүп жатат. Тактап айтканда, өткөн жылкы конференцияда кабыл алынган резолюциянын негизинде Ош мэриясы тарабынан уюштурулган. Бул жылы жаштар мамилесине арналды. Конференциянын алкагында резолюциялар кабыл алынып, ал өкмөткө жиберилмекчи. Назгүл Ахунова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Баткенде белгилүү айгүл гүлү өскөн айылда суу тартыш. Суунун аздыгынан бул конушта 300гө жакын гана калк жашап, калгандары башка жактарга кетүүгө аргасыз болушкан. Бул айылда жашоо үчүн шарттын жакшы эмес экендигинен жаштар жер которууга мажбур. Жашоочулардын негизги бөлүгү мал жандыгы менен жан багышат. Сууга суу эмес, ичер суусу тартыш бул айыл жөнүндө аймактан кабарчыбыз баяндайт. Айгүл таш айылында суунун аздыгынан жашоо оор эле деп айтсак болот. Жергиликтүү тургундардын кээ бирөөлөрү таза сууну 15 чакырымдай жерден унаа менен ташып ичсе, калганы бузулуп кеткен сууну аргасыз ичишет. Ал эми бир жумада бир жолу келген суу гана бул айылды жашоону улантып тургандай. Ошого куят да, алып келип. Ошого куят. Мына булам куруп атат, мына булам куруп атат. Анан мына көчөттөргө алып келип куят. Неме бочок менен. Анан энди өтө иш болуп калганда суу куя албай калгандан куруйт анан. 10 жылдан ашты мына көчөттөрүбүз мына куруп атат мына аны жерде мына. Мына азыр Кудайдан үмүт кылып куюп атабыз сууду. Бул айылда калктын санынын аздыгына байланыштуу мектепте башталгыч класстарга гана билим берилет. Жогорку класстын окуучулары болсо мындан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан Боозадыр айылына барып окушат. Окуучулар үчүн бир күндүк убакыт жолго гана сарпталат. Көйгөй жараткан бул мектепте башталгыч класстын балдарына шашке чай берилүүчү ашканасында тамак берүүдө бир кыйла түйшүк жаратып келет. Бизде негиз проблема да суу да азыр. Эгер суу ошол бойдон сууду бере турган болсок, балдарда иче карын оорулары тез эле жайгат. Сарык деген бар. Кудайга шүгүр, азыр бизде андай эмелер катталган жок, сарык дагы жок, таза.
Ушул ата-энелер келип дайыма көзөмөлдөп турат. Бул айылда ысыкка чыдамдуу гана дарактар өсөт. Дыйканчылык кылууга шарт жок болгондуктан дээрлик баары мал кармайт. Жашоочулар ичкенге жана мал жандыкка бир жумада бир камдаган суусу 2 күндөн кийин адам эмес жандык ичкенге да жарабай калат. Ол өзү бир жумада бир жолу суу чыгат бизге насостон. Азыр мурдагыдай мунага напор менен чыкпай араң ушунча топтоп калабыз да. Мына мисалы үчүн бул малдарга, мына өзүбүз ичкенге. Мына көрдүңөр азыр 1-2 күндөн кийин күнүн ыстыгында суу мындайча болуп даже курттап кетип атат да. Суудун немесичи, көлөмү. Таза суу болбой калды азырчы, эме болуп. Насос суу начар. Азыр последний акыркы ремонтто турат. Эгер бул сынып кала турган болсо, бул да суу жок болот демечи. Бул айылды камсыздап турган Айгүл таш насосу учурда кыйроо алдында турат. Суу дагы нормадан бир канча аз чыгып калган. Өкмөттөн үмүтү үзүлгөн жай тургундар өз киндигин өзү кесели деп кудук каза баштагандары да бар. Зайырбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен. Кыргызстан боюнча 1000 кишиге 5 донор туура келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, бул керектөөчү норманын 2% түзөт. Мындан улам Ош шаарында донорлордун санын арттыруу максатында акция өттү. Иш-чара Кызыл Ай коому жана Ынтымак телеканалы тарабынан эл аралык донорлор күнүнө карата уюштурулган. Кененирээк кийинки материалда. Өз ыктыяры менен кан тапшыруу акциясы донорлордун санын арттыруу максатында уюштурулган. Анда дарыгерлер, жалпыга маалымдоо каражаттары, маданият кызматкерлери, студенттер жана башка жарандар катышышты. Алгачаларга кан тапшыруунун эрежелери үйрөтүлдү. Бардык нерселер одноразовый. Бирдеме жолуп калыш деген бизде 100% мамлекет тарабынан кепилдик берилген. Акцияда кан тапшыргандардын ден соолугу талапка жооп берип жатты. Ыктыярчылар кан тапшырган соң өзүн жакшы сезип, ички организмине оң таасирин берери маалым болду. Акция катышуучулары кан басымы оорусуна чалдыкпаган, ашказан жарасы, денеден оор жаракат албаган жана башка оор дарткы кабылбаган болушу шарт. 18-дан 60 жашка чейин болуш керек. Сарык кесели болмаслыгы керек, катта операциялар болмогон болуш керек. Өз каалоосу менен келгендер алгач дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, тамактанган соң гана кан тапшыруу бөлүмүнө кирет. Анткени кан тапшырган учурунда эсин жоготуп коюусу ыктымал. Медицинанын сырларын билген жарандар кооптонбой эле келерин айтышат. Донор күнүнө карата акция болуп атат. Ушул жерге мен биринчи жолу бүгүн кан тапшырайын деп келдим. Мурда мен тапшырган эмесмин, бүгүн биринчи жолу келип атам. Биз өзүбүз медик болгон үчүн билебиз, что ден соолукка кооптуу эмес. Анткени бардыгы ден соолугу таза адам башка адамдарга жардам беришибиз керек. Ден соолукка кооптуу эмес. Акциянын катышуучулары үчүн атайын концерттик программада даярдалган. Ыктыярчылар флешмоб КВН топторунун атынан күлгүлүү сахна көрүнүштөрүн, ырчылар тарабынан чыгармаларга күбө болушту. Бул акция экинчи ирет Ынтымак телеканалы тарабынан донорлорду көбөйтүү максатында уюштурулган. Биздин маалымат боюнча бир 200дөй адам келип кан тапшырган аракет кылган экен, анын ичинен бир 20-30 эле кан өтүптүр. Бул акциялардын негизги максаты элдерге канчалык көп деңгээлде маалымат берсек, ошончолук көп донорлор келеби деген ойдобуз. Бул акциялардын негизинде дагы элдерге, көрүүчүлөргө, угуучуларга маалымат бергени аракет жасайбыз. Анткени донор болуш бул коркунучтуу эмес, кайра ар бир адамдын ден соолугуна пайда келтирет экен. Ошондуктан келгиле, донор болгула, биздин акцияларга катышкыла. Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча донор аз мамлекеттердин катарында. Өз каалоосу менен кан тапшыргандардын саны өтө аз санды түзөт. Бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучулары мындай акцияны ар айда өткөрүп, донорлордун санын көбөйтүү максатында. Ушу долбоор башталгандан бери 6 жолу акция өткөздүк. Ынтымак менен биргеликте 2 акция өткөздүк. Ар бир мамлекеттин нормасында 1000 адамга 40 донор болуш керек. Биздин Кыргызстанда 1000 адамга 5 донор экен. Баягы запасы азыр жөнөкөй маалда мынтип жете бериши мүмкүн. Бир мындандай өзгөчө кырдаал же бирдеке болуп кетсе, биздин баягы запас жетпей калышы мүмкүн экен. Ол жогорку окуу жайларына барып, ишканаларга барып, ошо маалымат жеткизип, кан тапшыруунун зыяны жок, пайдасы гана бар. Жана бирөөгө жардам бересиң, бирөөнү өмүрүн сактап каласың, иш жүргүзүп жатабыз. Акция 5 саатка созулуп, ага 200гө жакын адам келди. Анын ичинен 32 жаран кан тапшырды. Норма боюнча ар бир адамдан 450 граммдан кан алынат. Бүгүнкү кан тапшыргандардын басымдуусу студенттер болгондуктан 100 граммдан 300 граммга чейин гана кан алынды. Назгүл Ахунова, Рануй Назарова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Апта ичинде алынган орун окуялар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.